Жан каналы аркылуу Талас районунун Беш Таш айыл аймагынын 1039 гектар жерине суу катышуусу берилет. Учурда башкы суу бөлүштүрүүчү жайдан баштап техниканын жардамы менен каналдын ичи тазаланып баштады. Бул каналда эми земляный канал да бул. Жер каналы болгондон кийин потеря абдан көп да. Ылдый өткөндөн кийин ылдый жактан састардын бүт эле ушул канал кеткенден кийин састар чыгат. Элдин подвалынан суу чыгат, ушул кыйынчылык ошол. Потеряда көп, текка жеткизе албай эле кыйналып атабыз. Эми ушул бетондолуп калса, элге жакшы жерлердин баары састар тартылат. Элге дагы Култайга Жонар айыл өкмөтүнө дагы суу кененирээк жетеби деген үмүттөбүз да. Быйыл Жан каналы 1,5 километр жерге чейин тазаланат. 600 метр жерине чейин бетон куюлуп, калганы келерки жылы бетондоо иштерине даярдалат. Кудай буйрса биздин айылда Талас суу башкармалыгына мына каналдар тазаланып, элибизге абдан жакшы болуп атат иншалла. Буга чейин каналдын акыбалы абдан эле начар болчу, өзүңүздөр көрүп тургандай. Баягы этегине чейин суу жетпей, суу сиңип кетип аткан. Азыр болсо Кудай берсе канал салынып калса, элибизге кененирээк суу жетип калат да буйрса. Жан каналы 1970-жылдары салынган. Канал эскиргендиктен жылына четинен тазаланып, ремонттоо иштери жүргүзүлүп келүүдө. Өткөн жылы каналдын 500 метр жери ремонттолуп, бетондолгон. Бул Жан каналынын башкы суу бөлүштүрүүчү жайы. Бу жерде 1800 литрге чейин суу берилет. 1500-1800 ушундай суу кетет да, ошонун бул Көккашат айылы, Кырказык айылы, анан Нуржановго, Култай, Жонар айылына барат да суу. Баарын бириктиргенде 2 айыл население ичет. Анын ичинде тиги население да ичет, андан нары Жонар көтөт да. Калаонойдон баштап биягын механическасын кылдык, эми биягын кол менен бетондоо иштери болот. Могу жерде анча-мынча таштар бар, ошолорду баарын сыртка чыгарып, тазалап, бияка эми техника кире албагандай кол менен ручной жумуштар болот да. Ошолорду чыгарып, тазалап, эми суу бергенге дайынданып атабыз. Сыймык Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас району.